Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah Ta'alaға сансыз мақтаулар болсын, пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламға салауат жана саламдар болсын. Бүгінгі өте тұрған күніміз мейірімді жана борыкер Алла Тааланың ырайымы менен қанчалаған Қырғызстан мамлекетибизге 4 мезгилибиз бар. Кышыбыз кыштай болот, жазыбыз жаздай, жайыбыз жайдай, күзүбүз күздөй болот. Мөмөн жемиштерин дээрлик бизге керектүү тамшанып жей турган мөмө жемиштерибиз бар, жакшы эле түрлөрү. Ошолордун баарын тамактанып, азыктанып келатабыз. Алла Тааланын өзүнүн берешен, чексиз берешендик сыпаты менен бизге берген. Албетте мунун баарына албетте сөзсүз түрдө бир себептер керек экен. Ага биздин миңдеген кылымдар мурун ата-бабаларыбыздын эмгеги, ошолордун эмгеги менен биз эмне кылып атабыз? Момундай кереметтүү бир учурда эле кышындагы, жазындагы, күзүндагы, жайында көрүп кое турган жерде жашап атабыз. Ала белди билесиздер, Нарындын Аксай арпа жайлоосун билесиздер, жайдын күнүдө кээде кар жаап кое берет. Ушундай салкындык аласак, ысык керек эле десек, мынакей бул жака түшсөк кайра күн кайнап кетет. Ушундай сонун жерде жашап атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү өтө турган темабыз Ал-Карам ва-Саха, жоомарттык боюнча болмокчу. Ушу жоомарттык боюнча канчалык деңгээлде шариятыбыз караган, албетте анын баарын айтып да албайбыз. Колдон келишинче ток этерин убактыбызга жараша айтып кеткенге аракет жасайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Bakara surasının 272 ayatında ayet Qarniyдің Ат-Тафсир Муяссар китебинде өтө керемет жакшы чечмелеп берген. Мындайча айтканда, «Лайса алейка худахум валакинналлаха яхди ман яша». Лайса алейка я Мухаммад, о Мухаммад, адамдардын хидаятка келүүсү сенин мойнуңдагы милдет эмес. Мындайча сенин колуңан келбейт. Иннама алейкал балаг, сен жөн гана жеткирип койгун. Жеткирип койгун, андан нары жыйынтыгы мен берем деп Кудай Таалам айтып атат. Ошондуктан башка аятта келет. Инналлаха ла югайру ма биқаумин хатта югайру ма фи анфусихим. Алла Таала коомду, элди өзгөртпөйт, ал коом өздөрүнүн ичиндеги нерсесин өздөрү өзгөргөнгө, өзгөртүп жибергенге аракет жасамайынча деп. Демек, аракетке берекет. Кыргызда сонун айткан. Жана ошондой эле эгерде күчтүү агай болсоңуз, күчтүү бир өнөрчү болсоңуз, же бир таланттын ээси болсоңуз, аркаңыздан мыкты кадрларды чыгарууга жанталашып аракет жасай бересиз. Жүздөгөн, миңдеген окуучулардын ичинен 5-6 кылтыйып чыгат экен. Анан кийин барып туруп 10 чыгат экен, 5 чыгат экен, кээде 1 чыгат экен. Ушундай экен бул. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын 10 миңдеген сахабанын ичинен муфтиликке 7 гана сахаба чыгып атпайбы? 7-си өзүнүн жубайы Айша энебиз. Калган 6 эркек. Калган сахабалар бирөөсү дагы муфтилик кылган жок. Ар ким саргандай. Мисалы Халид ибн Валид радhiyallahu anhu эмне менен алек болгон? Аскер башчылык менен алек болгон. Хузайфа радhiyallahu anhu жанагы пайгамбарыбыздын катчысы болгон. Ошондой эле 200дүү мусулмандардын ынтымагын талкалап, бүлүндүрүп, талкалай турган адамдарды, жаман адамдарды эмне кылган? Тизмелеген. Ушул мусулмандарды келечекте талкалап коюшу мүмкүн. Ушундан этият бололу деп. Мына Табук согушуна деле 3 сахаба бара албай калат. Кандайдыр бир себептер менен атайлап барбай койт. Себеп менен барбай калат. Ошондон кийин эч ким сүйлөшпөй коет алар менен. 60 күнгө чейин узарган убактысы. Кала берсе, койнунда кошо жашап жүргөн аялдары да сүйлөшпөй коет. Биздин үй бүлөбүзгө сен доо кетирдиң. Уят болдук депчи. Ушунчалык намыс, ар намыс өйдө турган. Ошондой даражадагы инсандардын ичинен дагы тандалып эле чыгат экен. Биз наалыбашыбыз керек экен, кейибешибиз керек экен. Мисалы кээде атадан
саяпкери чыгат, дыйканы чыгат, багбаны чыгат, бир эле атадан. Балдар төрөлөдү, бир эле ата, бир эле эне. Анан арасынан врачы чыгат, дарыгери. Бирөөсү илимге берилип чыгат. Анан жок, баарыңар дарыгер болгула, же баарыңар кой баккан ветеринар болгула, врач болгула, же болбосо бир мугалим болушуңар керек баарыңар дей албайбыз да. Ар кимдин өзүнүн хоббиси бар, өзүнүн кызыккан эмгеги бар, кесиби бар. Ошол нерсени аркалайт экен. Мына ошондуктан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга да эмне деп атат? Сен жөн гана жеткирип кое бергин, анан чыга турган нерсе өзү чыга берет деп. Болгону кыргыздар бир эле сөз менен айтып копту. Болгон өнөрдү, кесипти, илимди ичибизге катып алган болбойт. Анткени башка хадисте келет, кимде ким алган илимин бирөөлөр сурап келсе, билип туруп эле бул да билип албасын деп катып кое турган болсо, бекитип ала турган болсо, айтпай кое турган болсо, кыямат күнү оттон болгон жүгөн менен, нокто менен ноктолот, жүгөндөлөт деген. Ошон үчүн шарият жей турган мөмөн жемиш данегиндерден 10/1 зекетин беришиңиз керек, үшүрүн. Үшүр деп коет, 10/1 бериш керек. Ал эми мал байлыктан 2,5% гана бересиз. Калганын берүүгө милдеттүү эмессиз. Айталы 1 миллион сом сода ишинде иштеп жүрөсүз. Ошону 10го бөлөсүз, 100 миң, 100 миңди да 4кө бөлөсүз, 25 миң болот. Аны да кимден баштайсыз? Жакындаш бир тууганыңыздан баштайсыз. Болгону ата балага, баланыкы ата-энеге, ата-эненики балага өтпөйт. Жакындаш бир тууганга өтө берет. Ошентип бере бересиз. Эгерде жакындаш бир тууганыңыздан кедей, кембагал жок болсо, атаңыз менен бир туугандан баштайсыз. Анан апаңыз менен бир туугандардан, ушинтип чоң атаңыз менен бир туугандардан ушинтип кете бересиз. Анан кошуна айыл ушинтип жыла берет. Алардан жок болсо анан кийин сырткары бересиз. Келип эле эмнекен? Ад-дину муамала, дин бул мамиле дегендей, келип эле бири-бирине мамилени үйрөтүп атат ислам дини. Эми илимдики андай эмес экен. Илимдики 10/1, анан 2,5% андай эмес. Илимдики өнөрдүкү 100кө 100 бериш керек. Мисалы мен араб тил грамматикасы үчүн мугалиммин да. Сарф, нахви, фиq, хадис, акыйда боюнча биз мугалимбиз мисалы. Бирөө келип таланттуу бала, кызыгып келди бир 10 чактуу бала. Сабак алалы деди келесизден деп. Жок, колум бош болуп туруп деле. Сабак бергенге мүмкүнчүлүгүм болуп туруп деле. Неме болуп атат да азыр шартым карайынчы деп эле качып эле атайлап сабак бербей койсом, кыямат күнү мага азап болот экен. Же болбосо ошол грамматика китепти айталы бир 5 китеп бар дейли мисалы. Ошонун үчөөсүн үйрөтүп туруп, калган экөөсүн эми башкадан үйрөнүп аласыңар да башка жакка барып деп, атайын үйрөтпөй коюу болбойт экен да бул. Илим 100кө 100 берилиш керек экен. Мына болгону биз аракет кыла беребиз. Анткени муну кыргыздар мындай адамдар болот, ушундай адамдар болот, жаман адам болбошуң керек, антпешиң керек, митпешиң керек дебей, эки эле ооз сөз менен кыргыз жайлаптыр. Түшүндүрүп коюптур. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деп коюптур. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт. Демек, илимди, өнөрдү билген адам, таланттуу адам, эгерде өнөрүн, билимин катып жашырып жата берсе, түлкүгө окшоп калып атат. Көрбөйсүзбү? Ошого окшоштуруп койгон. Эки эле сөз менен, ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деп. Сен түлкү болбо, адам бол. Дааны айкөл адам бол. Мээрбан, кеңпейил, ушундай инсан болушуң керек. Анан аркаңдан шакирттер көп чыкса, анан эмне болот? Келечегиңе да, ахиретиңе да жакшы болот деп. Ошон үчүн саяпкердин ким экенин каяктан билебиз? Таптаган аттарынан билебиз. Молдонун ким экенин каяктан билебиз? Чыгарган, окуткан шакирттеринен билебиз. Бүт эле ушундай экен. Устанын ким экенин каяктан билебиз? Курган, өнөрү ким экенин, кандай экенин. Курган курулуштарынан жана артынан чыгарган шакирт окуучуларынан билет экенбиз да. Ошондуктан дайыма бул дүйнө 5 күндүк дүйнө, эч качан катып албай, өнөрлөрүбүздү марттык кылып үйрөтүшүбүз керек экен. Жана эми караңыздар. Ляннаху я'ламу ман ястахиқу ал-хидая. Себеби жараткан Алла Таала хидаятка ким ылайыктуу экенин өзү билет. Ар бир адам аракет кылыш керек экен да. Мен бул ыймандуулукту, тазалыкты табайын деп жулунуш керек экен. Дайыма айтып келебиз. Болгону ата-эне балдарын, неберелерин, чеберелерине кам көрүш керек экен. Кантип биз окатчылыктан тыңбосунда кам көрөбүз? Бул да жакшы нерсе. Бирок андан да зарылы нике менен, таза нике менен, таквалык менен, ден соолугу да таза абалда үйлөнүп баш кошса экен,
ошондон анан таза балдар төрөлөт экен деген кам менен да жүрүшүбүз керек экен. Себеби дегенде каерде бузукулук, ыплас нерселер менен алектенип, ошол нерсеге дагы мындай таланттуу болуп калат кээ бир адамдар, байкайсыздарбы? Ушунча тыш жаткан жерде дагы будуң чадың кылып, бирин-бирине аралаштырып, чабыштырып, кырылыштырып коет. Ага деле талант керек экен. Аны кимдер кылат экен? Көбүнчө дейт, ата энесинин ортосунда зынадан бүтүп калган балдар болот дейт ошолор. Көбүнчө зынадан төрөлгөн, ойношуктан төрөлгөн балдардын бардыгы ыплас нерселер менен алектенгенге таланттуу жана өнөрлүү болуп чыгат экен. Ошондон Кудай сактасын. Эми والذي تتصدقون به من الأموال عائد إليكم بالثواب. Кандай гана кайрымдуулук, садака кылбагыла, сөзсүз түрдө сооп аркылуу өзүңөргө кайтып келет. Башка хадистерде келет, кимде ким кайрымдуулук, садака кыла турган болсо, садака жана кайрымдуулук келе турган баленин баарын эмне кылып коет деп атат? Мен тосуп коем деп атат Кудай Таалам. Ошон үчүн берген Кудайга жагаптыр дейт кыргыздар. Пайгамбар Сахих Бухаридин шархы Фатхул Бари китебинде келет, алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы деп. Дайыма үстүнкү кол болоюн деп Кудайдан тилеш керек экен. Алып рахат албай, берип рахат алганда үйрөнүш керек экен. Кандай эле балдарыңыз 1 жаш болду, 2 жаш болду, 3 жаш болду. Анан сиз тамак берип аткандан кийин эле өзү алып тамак жеп баштады. Ошол монт ооз башын дулуйтуп, жаш бала адат ушундай го, оозун толтуруп жейт. Оозун толтуруп монт жеп атса, ата-энени карасат, монт эзилет эле, жеп атат деп. Көбүнчө мына улуу балдарында, анан кийинкилеринде анан башталат. Анан эң кичинекейлер, анан неберелерине. Табият ушундай го. Жеп атканын көрүп, демеле эзилет ата-эне. Ошондой эзилип рахат алганыңыздай, бирөөлөргө кайрымдуулук кылганда, бирөөлөргө жакшылык кылганда, ошо рахат алганда үйрөнүп алсак болот экен. Муну Кудайдан тилеш керек, Алладан тилеш керек экен. Сөзсүз эле олчойгон миллиондогон акча эмес, 100 сом болобу, 20 сом болобу, бирөөгө мынага чай ичип кой деп, же болбосо үйгүзгө келген конок жаш балдар болсо мынага чай ичип кой деп, бирдеке жеп ал деп, 20 сом, 30 сом, 50 сом берип коюп, рахат алганды үйрөнүш керек экен. Эс алганды. Анан кечке алып рахат албай. Эми кандай гана жакшы иштер кылганда факсидуллаха би амаликум. Кандай гана амал кылбагыла, сөзсүз түрдө жараткан Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн деп гана ниет кылуу зарыл деп. Жараткан Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн деп. Анткени Кудайдын ыраазы үчүн деп чын көңүлдөн ниет кылып жасай берсек, элдер автоматтык түрдө өзүнөн өзү ыраазы боло берет экен. Өзүнөн өзү ыраазы боло берет. Анткени Пайгамбар хадис бар го. Мәлләм яшкурин нас, әлләм яшкуриллаха. Кимде ким пенделерден көргөн жакшылыктарына рахматын айтпаса, Кудай Тааламдан көргөн жакшылыктарына эч качан рахматын айтпайт деп. Эл деген тараза калын эл, мында карап турат. Өзгөчө биздин кыргыз эли, Кыргызстанда жашап аткан элдер юмор күчтүү бизде. Ой жүгүртүү жакшы. Анткени макаллакап, куйма кулак эл биздин эл. Кум кулак эмес, куйма кулак жалпы алганда. Бирдекен уккан, 10 жыл мурун тагы эстетет го таңгөнү. Билесиңби, таксир сиз 10 жыл мурун мунун айткансыз дейт. Мезин алып калган ошону. Ошон үчүн төкмөлөрдү мели кетип атпайбы ошентип. Мына Жеңи Жок атабыз, Арсенбек Буйлаш атабызга барып өзүн сындап атпайбы? Ооруп, өлүм төшөгүнө жакындап калган болбосо. Эч кимди кабыл албайт ате, Жеңи Жок акын кабыл ала албайт десе, жо мен өзүм бир кирип өзүмдү сындатып алайын дейт. Сынатып алайын дейт. Анан макулдуу анан кирип комуз четирде болсо айтып атпайбы? Карабай жооп берип турга таңгөр. Ошондон эч ким карабай аткан экен да, макулдуу анан жооп берип атат. Күрөк кармаганда кармайт экенсиң комузду деп, комуз четкенди билчимес экен чын эле. Анан санжырага тарыхка алсыз экенсиң дептир. Ошонун оңдо дептир. Анан үчүнчүсү үй бүлө маселесине ката кетипсиң дептир да. Билесиздер да бар. Өзүн жакшы көргөн неме тартып алган. Бирок ошондон анан Жеңи Жок ачууланып келип туруп, манасага деп туруп, Ниязалы атабызга барып турандан кийин 1 жылга жакын анан комузду араң үйрөнүптүр. Ошондо да айтып коет дейт Ниязалы атабыз. Ушунчалык бир жөндөмү жок, начар, таланты начар баланы биринчи жолу көрдүм өмүрүмдө дейт экен. Жеңи Жок атабыз айтып атат. Эми биз ким болуп калдык деген сөз да кара. Болбосо чоң, аккан суу, жана башка боюнча эмне деген ырлар төккөн. Медреселерди бүткөн бул Жеңи Жок атабыз. Ошондой болсо дагы жанагынтип айтып коет дейт устазы. Ана, ошондуктан өнөр дайыма бааланган, ар бир сөздү ирети менен айтып сүйлөшкөн бул инсандар. Эми хадисте мындай дейт. Анфик юнфак. Кайрымдуулук жаса,
сөзсүз түрдө сага кайрымдуулук келет башка жактан деп. Балдарыңызга кенен тамак берип жүргөнсүзбү? Курбандык учуру келгенде курбандыкты чалып жүргөнсүзбү? Үйүңүзгө эже карындаштарыңыз келген аларды коноктоп тозуп алып жүргөнсүзбү? Союшуңузду союп, же тамагыңызды бышырып. Демек, алардын балдары дагы сизди сөз түрдө урматтайт экен. Ой, ушу тайкебиз бизге келгенде, чоң атабыз бизге келгенде ушинтип сыйлайт эле деп, неберелериңиз, чеберелериңиз жабышат экен. Кой мен барып сыйлап коеюнчу атамды деп. Бир жака эс алтып келейинчи, көңүлүн сурап коеюнчу деп. Ата кандай турасыз, жакшы турасызбы деген неберелерибиз, чеберелерибиз качан талашат экен? Эгерде сиз көп кайрымдуулук жасасаңыз. Муну менен катып жатып, сөзсүз эле жанагындай кыйналып калганда, түшүнөн чочуганда бирдеке кылып калабыз го. Негизи сол туура эмес экен. Түштөн чочуганга чейин эртерээк бере калсак, түшүбүздө да чочубай калат экенбиз. Анан качан түшкө чочуп, анан бир нерселер болуп баштаганда жүрөгүм лакылдап атат, бирдеке болуп атам. Молдоке эмне кылсам болот деп анан бирдекени соя калып анан таратып жүрөт атпайбы? Бул да жакшы эме. Жакшылыктын эртегеси жок деп. Бирок ага чейин эле кайрымдуулук кылып жүргөн бул некен? Аябай жакшы нерсе. Бул хадисти муттафакун алейх имам Бухари риваят кылган. Эми Ибн Масуд радияллаху анху риваят кылган дагы хадис бар, сахих хадис. Ла хасада илля фитнайни. Эки нерсеге гана көрө албастык кылса болот. Калган нерсеге көрө албастык кылуу арам. Болбойт. Эки эле нерсеге. Ражулун атаху Аллаху малан фасаллатаху аля халакатихи. Бир киши бар, ал кишиге Кудай таалам байлыкты берген. Анын ал байлыкты фил хакты, чындык, жумшала турган, туура жерге жумшайт. Тактап түшүндүрүп берели. Бул хадистин айтылышы. Бир адамга Кудай таалам байлыкты берген. Ал байлыкты жумшала турган жерге, керектүү жерлерге кайрымдуулук иштерин жасап жүрө берет. Ошого сиз көрө албастык кылсаңыз болот экен. Кантип? Ушул жумшабай калсын эмес. Ушундан 10 эсе мен кайрымдуулук кылайынчы, жараткан Алла. Мага да мүмкүнчүлүк берчи. Эмне эле ушул адам жыргай берет кайрымдуулук кылып. Ушундан мен дагы кантип алып алсам болот, мен да илешип калсам болот эле бир жерин эмес. Мен дагы ушул кишиден 10 эсе көп кайрымдуулук кылайын. 100 эсе көп, миллион эсе көп мен дагы кайрымдуулук жасасам жакшы болот эле деп Кудайдан тилешибиз керек экен. Жаштын тилеген берет дейт го, балдарды ошон үйрөтүшүбүз керек экен. Оокатыңа тың боло эмес, эл баккан бала бол балам. Арзубаган менен курсагың үчүн айырдан кетип калба. Эки дүйнөлүк айырдан кетип кала турган болсоң, сен менен эч ким куда болбойт, куда болгондон да намыстанат балам. Ошон үчүн таза, түз жүргөнгө аракет кыл деп калыптандырышыбыз керек экен. Экинчиси, варажулун атахуллаху хикматан фахуа яқди биха ва юаллимуха. Экинчи бир түр адамга Кудай таалам илимди берген, эс менен кошо. Кээ бир адамдарга илим берилген, бирок эси жок. Эси жок адам бул танттык болот. Сүйлөйт деселе сүйлөй берет, оозунун муну жеринен көөгү чыгып калганча сүйлөйт. Байкайсыздарбы? Сүйлөй берет, көөгү чыгат, көөгүнөн кийин түкүрүгү чачырап баштайт. Андай болбойт да. Ликуллил макал макам Али радиаллаху сөзү бар. Ар бир сүйлөнө турган сөзүн айтыла турган мезгили жана орду бар деп. Кээ бир жерлерге бар угуш керек. Кээ бир жерлерде бар сүйлөшүш керек. Кээ бир жерлерге бар жалаң сүйлөшүңүз керек. Ушундай да караш керек. Унчукпа угуш керек кээ бир жерге барып. Сүйлөгөнгө болбойт. Аксакалдар отурат, жаштакар отурат. Караш керек да абалды. Эмне болуп атат, эмне коюлуп атат. Ошондойго жетиш үчүн бир адамга илим берилген, элге илимди үйрөтүп атат. Ошо илимин пайдаланып, өзүн түз алып жүрөт. Жараткан Алла, мен да ушундай илим поз адам болсом болот эле деп Кудайдан тилеш керек экен. Ал үчүн эмне кылыш керек экен? Окуш керек. Имам Шафи 6 шартты койгон, ошонун бирөөсү окуш керек. Андан кийинкиси илим поз адамдар менен эмне кылыш керек? Алектениш керек экен. Ошолор менен маектешиш керек экен. Ошондуктан эмне деген? Дайыма илим эки түрдө келет экен. Бирөөсү окуу менен, көпчүлүгү маалымат менен келет экен, маектешип. Аткен бир адам бардык нерсеге жетишпейт экен. Бирок бүгүнкү күндө таң калыштуу, 1 мүнөттө 600-700 сөз окуганды жетиштиргендер пайда болуптур. Мына көлгө мен барып келдим. Түрк агай бар экен. Алды 750 сөзгө жетти. 1 мүнөттө 750 сөз окуп, мээсин алып калат экен. Окуса болот экен муну. Анан сурадым, сиз кандай кылып үйрөтөсүз? Дагы канчага чейин барат десем, Кудай буйруса 900-950 сөзгө барат дейт. 1 мүнөттө мындай окуйт экен. Мээсин алып калат экен. Анан ошондо бизге үйрөтсөңүз болобу мындай кайрымдуулук кылып деп тамашаладым. Биз жоош элбиз да, кыргыз эли. Тамашакөй элбиз. Анан мындай жоош дегенде кандай? Тескерисин айтып атабыз мындай, шайыр деген мааниде айтып атабыз. Анан биз тамашалабайсак, ооба болот. Анан сиздин үйрөткөн илимиңиз
дрожь сыяктуу же ачыткы сыяктуу дедим да. Аны кандай түшүнсө болот дейт. Дрожьду бир эле колдоносуз. Нанды ачытасыз, андан кайра үзүп алып экинчи камырды ачыта албайсыз. Ачыткы деген бир жолу ачытып аласыз, андан үзүп алып кийинки камырларды ачытып кете берсе боло берет. Анысыңар сиз бизге үйрөтсөңүз, биз сизге окшоп кийинкилерге үйрөтө алабыз, үйрөтө албайсыз. Жок, үйрөтө аласыздар, мен сиздерге үйрөтөм дейт. Кудай билсе сентябрдын 5-inde келип үйрөтөм деп атат эми. Кудай насип кылса. Ошого балдарыбызды үйрөтүшүбүз керек экен. Кеңире бир китептен титеп отура бергенден көрө уйку сурагандан көрө. Карап элестетиңиз. Мейли 450-500 сөз окуйчу 1 мүнөттө. Дала китептерди тытып атканбыз. Аны үчүн жүрөк таза болуш керек экен. Жүрөк. Анан Суфьян радияллаху анху мындай жакшы сөз бар, рахматуллахи алейхи мындай сөзү бар экен. Жомарттык деген эмне десе, ас-сахау албир бил ихван. Боордош бир туугандарыңа жакшылык кылуу дептир. Жакшылыктын, марттыктын, берешендиктин башталышы. Бир туугандарыңызга жакшылык кылуу дептир. Ассаламу алейкум, байке кандайсың? Иним кандайсың? Тууганым кандайсың? Ата кандайсың? Чоң ата кандайсың? Деп чалышып, акыбал сурашып коюу, ошол дептир биринчиси. Экинчиси вал жуулду бил мали, анан байлыгыңыз менен сарамжалдык кылуу, мындай кайрымдуулук жасоо. Эми Хасан Басри рахматуллахи алейхи миткен экен. Жомарттык дегенди кандай түшүнсө болот десе, антажуда би малика филла. Кудай таалам сага каражат берген болсо, ошол каражатты Алланын ыраазылыгы үчүн жумшаганды билүү дептир. Болду, бир эле сөз менен түшүндүрүптүр. Эми Аби Талиб Имам Али радияллаху анху мындай деген экен. Иза акбалат алейка дуния фаанфиқ минха. Эгерде сага дүнүйө бет алып келип калган болсо, өзү келип калган болсо сага, ошол дүнүйөңөн бир аз сарамжалдай сарптап кой, жумшап кой. Фа иннаха ла тугни. Ал сени байытып деле жибербейт. Өмүр бою дептир да. Бир келдиби, келгенден пайдаланып кал деген сөз. Ошол үчүн кыргыздар эмне деп койгон? Байлык колдун кири деген. Бүгүн бар, эртең жок. Эртең жок, бүрсү күнү бар. Ушундай экен. Келип кетме нерсе да бул. Ва ида атбарат анка фа анфиқ минха фа иннаха ла табқа. Эгерде сенден артка чегинип баратса деле, мүмкүн болушунча андан деле жумшап кал дейт. Көп байлык болсо көп жумшаңыз, аз байлык болсо аз болсо да жумшап коюңуз. Анткени ал сиздин колуңузда төөлүктү калып калбайт. Кеткен байлык төөлүп кетип калбайт. Бул деген сөз келип кетип кала берет, келип кетип кала берет. Ошон үчүн колдон келишинче аздан болсо дагы саздан кылып, акырындыктап эмне кылыш керек? Жыла бериш керек деп пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткан. Эми Усман радияллаху анху билесиздер, ушунчалык жомарттык кылган төөлөрүн үстөккө босток кылып үйүп кайрымдуулукту жасаганда дагы бүтүңдөт кичинеден бербептир. Кенен бериптир да. Кенен бериптир. Эмне үчүн Алланын ыраазылыгына жетишим керек деп, кенен төөлөрүнө алтындарын, буюмдарын баарын берген. Кудай жолунда ушу динибиз өркүндөсүн деп. Анысыңары ушу мечитибиз өркүндөп, илим болсор, илимдүүлөр көбөйсө экен деген тилекте берсек, Талим деген китепте келет, 11-кылымда жазылган. Балдары алым кары болот. Эгерде балдары алым кары болбосо, Кудайга ант берем дейт, неберелери сөз түрдө алым болот деген экен. Ушунчалык таланттуу, аракетчил, бир отурганда тамакты да жакшы жеген Имам Шафини билесиздер да, устазы тамакты тез жегенден кабыл алган. Имам Шафи карайсыздар, фотопамят күчтүү болгон. Бир карап эле Куран жаттаган, экинчи бетин жаап алып окуган. Кокус буяка көз түшсө, эки бети аралашып кеткен, чаташып кеткен. Ушунчалык акылы тунук болгон. Кандай эле Тоголок молдо атабыз Жусуп Абдурахманов менен Касым Тыныстанов тандаганда экөө тең алым болуп келбедиби? Бирок өзүнүн баласын кошпой койду. Бирөөлөр айтпады анан. Балаңызды кошуп койбойсуз, тетинин бирөөсүн алып калып, Касымды же болбосо Абдурахманды алып калып. Десе айтат го. Менин балам койчулукка жарайт, кой багалат. Адамдарды бага албайт, адамдарды жетелей албайт. Ошон үчүн мына Жусуп менен Абдурахман жарайт дегенде, экөө тең Касым Тыныстанов менен Жусуп Абдурахман атабыз экөө айтканындай илимдүү болуп келишти. Ошол сыяктуу Кыргызстанды нары бери өзгөртүп, алдыга жетелей турган балдар, сиздер алып келген 9 класс бүткөн балдарды алып келсеңиздер, ошолор жарайт Кудай билсе келечекте. Көңүл бургандарга чоң рахмат. Алла таала дайыма көкүрөк жардылыгынан, чөнтөк жардылыгынан, ден соолук жардылыгынан, алардан да зарылы акылыбыздын китеп окубаган
сауатсыздық, жардылықтан өзі сақтаған болсын. Ва саллаллаху тағала Мұхаммад ва аля алихи ва ажмаин. Бирахматка. Ассаламу алейкум.